Салам достор, сиздер менен окутуу. Биздин бүгүнкү сабагыбыз жардамчы этиштер. Бул тема башынан татаал болуп көрүнүшү мүмкүн. Бирок түшүнгөнгө бир аз эле аракеттенсеңиз, сиз үчүн жеңил эле болуп калат. Кээ бир этиштер англис тилинде грамматикалык конструкцияларды жаратууга жардам берет. Алар жардамчы этиштер же болбосо auxiliary verbs деп аталат. Англис тилинде жардамчы этиштерге булар кирет: be, do, have жана модалдык этиштердин бир тобу. Have жардамчы этиши жана модалдык этиштери менен биз келечекте шашпай таанышабыз. Эми бул слайдка кичине түшүндүрмө калтырып кетейин. Be, do, have деген этиштер жөнөкөй этиш катары дагы чыга алат. Алардын өздөрүнүн алгачкы маанилери бар. Be бул деген болуу, do кылуу жана have бир нерсеге ээ болуу. Бирок бул этиштердин кошумча дагы функциясы бар. Бул жаңы конструкцияларды куруу. Эми мисалы, I am rich. Мен баймын. Бул сүйлөмдө be этиши эч кандай кыймыл аракетти билдирбейт. Бул болуу дегенди билдирбейт. Бул жардамчы этиш катары эле чыгат. Демек, мен баймын. Be болуу деп которулат. Бул этиш сүрөттөөдө, ал акыбалды жаш куракты айтууда жана кесиптерди айтууда колдонулат. How old are you? Канча жаштасың? I am 18 years old. Мен 18 жаштамын. It is green. Бул жашыл. Кийинкиси do. Мунун котормосу кылуу. Суроолуу сүйлөмдө, терс сүйлөмдө жана этиштердин ар кайсы чактарын көрсөтүүдө колдонулат. Мисалы, do you speak English? Англисче сүйлөйсүңбү? I do not like it. Мага бул жакпайт. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.